16-сентябрдан 24-сентябрь аралыгында Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык спортчулар мыкты ийгиликке жетишишти. 5 медальга ээ болушту. 3 алтын, 1 күмүш жана 1 коло. Мелдештин жыйынтыгы менен Айсылуу Тыныбекова 3-чү жолу дүйнө чемпиону болсо, Акжол Махмудов менен Жоламан Шаршенбеков 2-чи ирет дүйнө чемпиону аталышты. Алар менен бирге Балбан Айпери Медет кызы да күмүш медаль тагынды. Ар бир беттеш мен үчүн оор өттү. Ал эми финалдык беттеште жапон спортчусу менен баары ойлоп, аябай сен бат эле утуп койдуң го, мындай тиге такыр мүмкүнчүлүк берген жоксуң деп экрандын ар жагында колдоочуларга, баардык биздин көрмандарга ошондой сезилди окшойт. Бирок ар бир спортчу ал дүйнө чемпионатына жеңейин деп келген болчу, ошондой эле мен дагы жеңем деп барган болчумун. Мен да өзүмдү толугу менен бардын арнадым. Бүгүнкү күндө биз толугу менен максат коюп барган ишибиз бардыгы ишке ашты десем болот. UWW Бириккен Дүйнөлүк күрөш федерациясынын жаңыланган рейтингинде биздин спортчулар сап башында турушат. Бул Кыргызстан үчүн тарыхый окуя. Аталган чемпиондордун жеңиши жаш балбандарга стимул болду. Санатбаев атындагы спорт мектебинде 1500гө жакын уул кыздар тарбияланат. Алардын катарында 17 жаштагы Нурболот Сыргабай уулу да бар. Каарманыбыз 2 жыл мурун Сербияда 15 жашка чейинки мектеп окуучулары арасында дүйнө чемпиону болгон. Нурболот 92 кг салмакта дүйнө чемпиондугуна ат салышкысы келет. Учурда даярдыктар кызуу жүрүүдө. Жумада 6 жол трек болот. 5 саат чейин среда, суббота 1 мал, калганы 2 мал болот. Эртең менен анан кечинде. Белградда чемпионат мирада 85 кг чемпион болгон. Азия оюндар чемпионат Азияда 92 кг. Быйыл биринчи орун. Быйыл чемпионат мирага 92 бар бутул калды. Кыргызстанды 3 жолу 92 кг уткан. Дегеле спорт тармагы өкмөт тарабынан колдоого алынып жатат. Акыркы 2 жылда каржылоо 2 эсеге жогорулады. 2023 жылы машыгуучулардын эл аралык турнирлерге катышуусу, лицензия алуусу үчүн 650 миллион сом бөлүнгөн. Бардык авиабилеттер, жатаканалар дал ушул каражаттан төлөнөт. Деңгээлдерин жакшы көрсөтүп жатышат биздин спортсмендер. Футбол боюнча жакшы келе жатышат, волейбол жакшы болуп атат, питибор деген жакшы болуп атат. Ошо акырындык менен Кудай бурса мындан да жакшы ийгиликтер болот деп ишенебиз. Азия оюндарына 234 делегат кетти Кыргызстандан. Эми бизге бул кичинекей мамлекетке мынча спортчубуз барганы дагы аябай жакшы. Себеп дегенде мурункусунда асырактан эле кетишкен, ошо каржынын чоңойгонуна, көбөйгөнүнө байланыштуу биз Азия оюндарына дагы кичине көбүрөөк адамды жөнөтө алдык. Кудай бурса аяктан да жакшы ийгиликтер болот деп ишенип турабыз. Ошол эле Азия оюндарынын курама команданын арасында эң негизгиси болуп ошо киберспортта кетти алгачкы. Киберспорт азыр ошо жакшы өздөрүнүн. Мындан сырткары чет жактан каржылоо тартуу маселеси да чечилүүдө. Эл аралык Олимпиада комитети дүйнөлүк бренд болгон Кытайдын 361 аттуу компаниясы менен келишим түздү. Анын негизинде спортчуларга 13 түр спорт формаларын, сумка жана жол чемоданын акысыз тигип беришти. Өз убагында биздин спортчулар кийимди парадка жана сыйлоо аземдерине кийип чыгышат. Альбина Айбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.